Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар. Абдурахман Рафат Баша рахимахуллахтын калемине таандык Хаяту Сахаба китебинен. Бүгүнкү биздин каарман Туфейл ибн Амр ад-Дауси. Дауси уруусунан болгон Амрдын уулу Туфейл деген пайгамбарыбыздын сахабасы. Буга Пайгамбар тараптан мындай дуа кылынган. Аллахумма жаалху лаху аятан туайнуху ала ма янви минал хайр. О жараткан Алла, Туфейл эмне жакшылыкка ниет кылган болсо, ошол кылган жакшылыгына жардамчы кылып бир аят керемет бергин деп дуа кылганда, Туфейл ибн Амр Дауси бул Даус уруусунун чоңу болгон, жахилият доорунда арабтардын арасында көрүнүктүү, кадыр барктуу, абройлуу адамдардан болгон, мындай саналынган адамдардан болгон. Анткени себеби арабтарда акындар өтө баалуу болгон. Бул адам акын болгон да. Бул адамдын казаны оттон түшпөйт эле. Кыргызда казан оттон түшүп калгансыбай тамак бере албай койсо ушинтип айтат го. Бул адам казан оттон түшпөйт эле. Ар дайым адамдарды конокко чакырып турат эле. Анын үйү мусапырлар үчүн, талаада калып кеткендер үчүн, үй жай жок калып кеткендер үчүн, ар өткөн бер өткөндөргө бир башпана эле да. Ушундай бир сыйчыл адам болгон экен. Ачканды тойгузуп, корккон адамга амандык берип, амандык сураган адамды калкага өз калкоосуна, өзүнүн немесине карамагына алчу экен. Баягы илгерки доордо мисалы балыкчыга келип калса, мисалы мен ал чочун адам да. Ана башка балчылыктар уруп сабап тоноп коюшу мүмкүн. Бул менин коногум, бул менин карамагымда деп койсо, эч ким ага эчтеке дей алчу эмес экен да. Анткени себеби бир уруунун, бир адамдын карамагына кирген адамды өлтүрүш мүмкүн болбогон. Ушундай бир жакшы закондору болгон экен да булардын. Мисалы душманды издеп атсаң, тапкан жерден өлтүрөм деп атсаң, эчтекесине карабай өлтүрүп салышы мүмкүн да, мисалы адатта адам табиятычы. Бирок ошол душманы издеп жүргөн, көксөп жүргөн душманы дагы койнунан, жанынан чыгып калса, бирок кошунасы бул менин карамагымда деп койсо, эчтеке кыла алчу эмес экен да. Ошондой жакшы бир сапаттары бар болгон экен. Ошону менен биргеликте бул адам өтө акыл эстүү, өтө терең ой жүгүртө алган, акын болгон экен, адептүү болгон экен, курч назардуу болгон экен, сезимталы болгон экен. Сөздөрдүн, баяндардын таттуулугуна, ачуулугуна өтө көңүл бурчу. Анткени өзү адабиятчы, акын болуп жатпайбы? Анткени себеби сөз чындыгында сыкыр сыяктуу адамга өтө чоң бир таасирин берет. Ошентип Туфейл өзүнүн уруусу Тихама жергесине таштап Меккени көздөй сапар тартты. Тихама бул Сауд Аравиясында, Араб жарым аралындагы Кызыл деңиздин боюнда жайгашкан бир жер экен да. Түндүк жагында болот. Меккенин түндүк жагында болуп калат. Ой, Меккенин түштүк жагы болуп калат. Меккенин түндүк жагы каяк? Медина Меккенин каяк жагында? Түндүк жагында. Тихама Меккенин түштүк жагында да. Пайгамбарыбыз журт которгондо да кандай кылган? 3 күн сабырга түнөп, анан Мединага кетиш керек болчу да. Медина түндүктө да. Артты көздөй түштүккө кеткен да, Тихамага кеткен. Тихамага барып, анан адатта киши жолбогон, киши жүрбөгөн татаал жолдору менен анан Кызыл деңизди бойлоп кеткен да. Ушундай бир тактика душмандарды адаштырыш үчүн. Анан ошол Тихаманы таштап Меккени көздөй жол тартып келатты. Меккеде ушундай бир абал болуп аткан эле, пайгамбарыбыз менен Курайштын ортосунда ушундай бир күрөш жүрүп жаткан эле. Ар бир тарап өзүнө жардамчыларды топтоп, ар бир тарап өз тарабын кубаттуу кылыш үчүн жардамчыларды мээлеп турган мезгил эле да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн эгесине пайгамбарыбыздын куралы ал убакта болгону даават болчу. Жакшы кулк мүнөз жана Аллахка болгон чакыруу болчу. Пайгамбарыбыздын куралы ыйман жана акыйкатты айтуу болчу. Ал эми Курайштын капырларынын курал жарагы бул кадимкидей эле материалдык курал жарактар болгон. Алар аны менен бардык жолдор аркылуу мусулмандарды дагы жана башкаларга дагы ислам жетпей калсын деп бардык жолдорду жабып, тосуп жатышкан эле. Ошентип эч бир күтүүсүздөн, эч бир ой жок,
Туфейл Меккеге кирип келет. Жолдо карай аны Меккенин бутпарастары тосуп чыгат. Анан тосуп чыгышып, аябай жакшынакай тосуп алып, кош келипсиң деп өздөрү сыйлап, урматтап, анткени себеби бул чоң бир уруунун сыйлуу бир адамы болуп жатат да. Анан чоңдору келип, Меккенин бутпарастарынын чоңдору келип, "Эй Туфейл, сен биздин шаарыбызга келдиң. Биздин шаарыбыздан мен пайгамбармын деп бирөө чыккан. Ал биздин ишибизди бузуп жатат, ынтымагыбызды кетирип жатат, жамаатыбызды бөлүп жатат. Анан бизге келген бале, сен коомуңдун чоңусуң, сенин коомуңа да келип, сен коомуң да экиге бөлүнүп кетпесин. Андыктан бул адам менен такыр сүйлөшө көрбө", пайгамбарыбыз айтып атат. "Аны тыңшай көрбө. Анын сөздөрү сыйкыр сыяктуу" дейт. Кара. Мындай пайгамбарыбыздын сөзү моюндап атышат, бирок аны сыйкыр деп бурмалап атышат да. Ал ушунчалык сыйкыр сөздү сүйлөйт дейсиң, бала менен атаны, ага менен инини, аял менен күйөнү, эже менен сиңдини ажыратып салат. Дегенде Туфейл айтат, "Аллахка касам, алар мага бул адамдын, яны пайгамбарыбыздын таң калыштуу окуялар тууралуу айта берди, коркута беришти. Мен өзүм үчүн да коркуп калдым, коом үчүн да коркуп калдым" дейт. "Ошентип кой, окуй, бул адамга мен жолобойн, муну менен сүйлөшө көрбөйүн, муну тыңшай көрбөйүн деп калдым" дейт. Качан анан Кабадагы мечитке таваф кылуу үчүн барганымда, жана андагы өзүбүз ажылык мезгилинде табаррук кылып бут сөөлөкөттөрдү өбөт элек дейт. Ошо бут сөөлөкөттөрдү өбөйүн, ошолорго таазим кылайын, сыйынайын деп Кабадагы бут сөөлөкөттөргө барганымда, эки кулагыма кебес тыгып алдым дейт. Кулагыма Мухаммадтын сөздөрүнөн бир нерсе кирип кетип, мээм айнып калбасын деп, тигилердин терс дааватынын натыйжасынан. Бирок мечитке киргенимде дароо эле көзүм пайгамбарга түштү дейт. Ал Кабада намаз окуп атыптыр, бирок намазы биздин намазга окшобойт. Ибадат кылып жатыптыр, анын ибадаты биздин ибадатка окшобойт. Анын туруш турпаты, окуган намазы, кыймыл аракети, өң түс келбет, бардык туруш турпаты менен ал мени дароо туткундап алды дейт. Анын ибадатын көргөндө жон теримен, мындай мурашки деп коет го, ыргышын деп коет, мындай жон терим зымырап кетти дейт. Өзүм билбеген абалда кулагында кебес тыгылып турат да. Жакындай бердим дейт. Акырындан жакындай бердим. Билбеген абалда, максат кылбаган абалымда бир кезден кийин канчалык аракет кылсам болбой, кулагыма анын окуп аткан сөздөрүнөн, яны Куран окуп атканда, Курандын кээ бир аяттары кулагыма акырындан жаңырып баштады дейт. Анан ошондо мен өзүм айттым дейт. "Энең сага ыйлагыр эй Туфейл". Эми арабтарда энең сага ыйлагыр деп коет экен, баягы өлүп калгыр. Эми төл сөз, бир элдин төл сөзүн, макалын, даанышма сөздөрүн башка бир элге которгондо мааниси жоголуп кетет, одоно угулуп калат. Эми айла жок, бирок өздөрүнүн бир төл сөзү бар экен, биздегидей. "Эй Туфейл, сага эмне болду? Сен деген чоң кишисиң. Акылың өзүң ордуңда, акылдуусуң, зерексиң, акынсың. Анан жакшы менен жамандын айырмасын билбеген жаш бала эмессиң. Жакшы менен жамандын айырмасын билесиң. Мындан угуп койсоң эмнең кетип атыптыр? Эгерде жакшы болсо аласың, жаман болсо таштайсың да" деп. Анан Туфейл айтат, ошентип пайгамбар алейхисалам үйүнө кетип калды дейт. Мен артынан акырын бардым дагы, анан пайгамбардын үйүнө кирдим. Пайгамбарыбызга "Эй Мухаммад" деп айттым дейт. "Сенин коомуң сен тууралуу мага ушундай деп айтып чыгышты. Фаваллахи ма бариху юхавифунани мин амрик". Ушунчалык коркута берди, түгүл сөзүңдү укпайын деп кулагыма ушул кебезди тыгып алдым. Анан ушундай Кабага келгенде болбой эле аракет кылсам болбой, окуп аткан Кураның кулагыма бир аз жаңыра түштү. Мага өтө жакты, анткени бул акын да. Куран болсо бул Аллахтын сөзү. Аллахтын сөзүнө эч бир акындын сөздөрү тең келбейт. Анткени себеби бир окуя болгон. Булардын акындарынын эң мыктыларынын сөздөрү Кабага илинип турган да. Анан бирөө сахабалардын арасынан
Каусар сүрөсүн бекен, ошону Кабага илип койгондо акындар бул адамдын сөзү болуусу мүмкүн эмес. Мунун ушундай шайма-шай ар тараптан ушундай бир адам сөзү болушу мүмкүн эмес деген да. Анан ошол жанакы окуган Кураныңда мага угузчу, сунуштачы сен эмне менен келдиң дегенде пайгамбар алейхисалам ага ислам тууралуу айтып берди, арасынан Куран окуп берди, Ыхлас сүрөсүн окуп берди, Фалак сүрөсүн окуп берди. Аллахка касам, мен пайгамбардын сөзүнөн дагы көркөм сөз уккан эмесмин. Курандан дагы мыкты сөз уккан эмесмин. Пайгамбардын ишинен дагы адилеттүүрөөк иш көргөн эмесмин. Ошентип дароо пайгамбарга колумду сунуп, баят берип, пайгамбарыбызга ант берип, күбөлүк келтирип, ашхаду ан ла илаха иллаллах Мухаммадан абдуху ва расулух деп исламга кирдим дейт. Анан Меккеде бир канча заман убакыт турдум дейт, ислам динин өкүмдөрүн үйрөнүп, Куран жаттадым дейт. Анан качан өз коомума кайтып кетеримде мен пайгамбарга кайрылып, о Аллахтын элчиси, мен өз элимде мага элдер баш ийген бир уруунун башчысы боломун. Мен аларга кайтып баратамын. Мен эми аларды исламга чакырамын. Сиз мага дуа кылыңызчы, жараткан Алла Таала мага бир аят, бир керемет берсин, бир белги берсин, коомумду чакырууда ошол белги мага жардамчы болсунчу. Дегенде пайгамбарыбыз Аллахума жаалху лаху ая. Аллахума жаал лаху ая. О Аллах, Туфейлге бир аят, өзүңдүн улуулугуңа далил катары бир аят, белги бергин деп дуа кылып койду дейт. Мен өз коомума кеттим. Качан анан өз коомумдун үйлөрү алыстан мага көрүнө баштаганда, эки кашымдын ортосунда, эки көзүмдүн ортосунда жаркыраган нур пайда болду дейт. Чырактай болгон нур пайда болду дейт. Аны айттым дейт, о Аллах, бул нурду менин эки көзүмдүн ортосунан башка жериме кыла көр. Анткени себеби менин коомум сен өзүңдүн ата бабаңдын динин таштап, башка динге өтүп кеткени үчүн Кудайым сага берген бир жаза деп ошондойго жооруп койбосун деп дуа кылдым. Баягы нур дароо менин эки көзүмдүн ортосунан камчымдын учуна жылды дейт. Адамдар алыстан эле куудум караңгыдагы жанакы чырактай жаркыраган камчымдын учундагы нурду көрүп турушту дейт. А мен болсо аларга эки тоонун ортосундагы өрөө менен жакындап бараттым. Качан аларга жеткенимде дароо эле мен атам тосуп алды дейт. Атам картайып калган бир абышка эле дейт. Дароо бул адам Туфейл бир аз дават кылганда кичине алгач бир аз мындай бир катуураак жолду карманып алган экен да. Анан ата менден алыс болуңуз. Мен сиздик эмесмин, сиз мендик эмессиз. Экөөбүздүн ортобузда эч кандай байланыш жок. Балакайым эмне болуп кетти дегенде мен мусулман болдум. Мен Мухаммадтын динин ээрчидим саллаллаху алейхи вассалам. Дегенде атасы, балам, сенин диниң менин диним, айланайын. Сенин диниң менин диним деген экен. Десе, андай болсо ата, барыңыз дагы гусул алыңыз, кийимиңизди тазалап келиңиз. Анан мен сизге ислам динин үйрөтөйүн деп, анан атасы ошентип барып, гусул алып, кийимдерин тазалап, анан келгенде атасын исламды сунуштап, атасы ислам мусулмандык кабыл кылган экен. Соң аял келет. Аял келгенде дагы аялына дагы менден алыс тур. Мен сендик эмесмин, сен мендик эмессиң. Экөөбүздүн ортобузда тосмо мындан кийин. Дегенде аял эмнеге дегенде, ата менен сага курман болуп кетсин, эмнеге деп аялы сурайт да жалдырап. Десе айтат, мени менен сенин ортоңду ислам ажыратты. Мен мусулман болдум. Мухаммадтын динин ээрчидим. Десе аялы, менин диним андай болсо, менин диним дагы сиздин дин. Дегенде анда күйөөсү аялына анда баргындагы Зишшаронун жанынан суу агат, ошол жерден дарата. Зишшаро деген бул баягы Даус элинин чоң буддасы болгон экен да, сыйынган ташы болгон экен. Ал таштын тегерегинде тоодон аккан суу акчы экен да, тоодон суу агып акчы экен. Баягы суудан жуунушчу эмес экен да. Бул ыйык суу, муну менен денебиздин кирин кетирип жуунган болбойт. Мынабу Зишшаро деген ошол Даус элинин ташынын Кудай алардын назарында. Мунун балеси бизге жетет, жазасы жетет деп. Десе аял чочуп кетип айтат экенде, "Биаби анта ва умми атахша ала сибияти шейан мин Зишшаро". Ата менен сизге курман болсун. Балдарыбызга бале жетип калбайбы мен Зишшаронун жанынан гусул ала турган болсом? Десе айтат экен, "Таббалак". Мушуп атат, тилдеп атат да, тилдеп атат.
аялын кошуп, анан тиги Зишшаро деген бутту кошуп тилдеп коет дагы айтат. Баргын. Баргын дагы адамдардан алысыраак туруп жуунгун. Мен сага кепилдик берем, гарантия берем. Бул дудук жана дүлөй болгон Зишшаро деген сенин Будда ташың эч нерсе кыла албайт. Ана аялым барды, гусул алып келди, соң кайтып келди. Мен ага исламды сунуштадым, ал мусулман болду. Соң Даус элин исламга чакырдым. Алар мага исламга жооп берүүдө көктүк кылышты дейт. Өздөрүнүн бутпарастыгынан кайтышпады, кечигишти. Бир гана Азирет Абу Хурайра Туфейл сахабанын даваты менен мусулман болгон экен. Болгондо дагы өтө тездик менен мусулман болгон экен. Анан Туфейл айтат, мен пайгамбар алейхиссаламга келдим кайрадан Меккеге. Өзү менен Абу Хурайраны кошо алып алган элем дейт. Анан пайгамбар алейхиссалам мага: "Эй Туфейл, артыңдагылар эмне болду? Элиң эмне болду?" дегенде, "Кулубун алейха акинна", жүрөктөр дат басып калыптыр я Расулалла. Капырлыктарында катуу туруп жатышат дегенде, чындыгында Даус элине ошол күнөөгө болгон ышкыбоздук, тоң моюндук аларга үстөм келди дегенде пайгамбар алейхиссалам ошол жерден турду дагы, дааратын алып, 2 рекет намазын окуп, алаканын асманга жайып, ошондо Азирет Абу Хурайра айтат, пайгамбарыбыз эки дарат алып келип 2 рекет намаз окуп алаканын асманга жайганда мен коркуп кеттим дейт. Азыр Даус элиме, Азирет Абу Хурайра да Даус элинен болуп атат, Туфейлдин даваты менен аны ээрчип келип атат да. Даус элине каршы каргыш дубасын кылбаса экен деп коркуп кеттим дейт. А пайгамбар алейхиссалам мен күткөндөн тескерисинче, Аллахумма хди Даусан, о Кудай, о Аллах, Даус элин туура жолго жолдой көр, Даус элине хидаят бере көр, Даус элине хидаят бере көр деп 3 жолу кайталап дуа кылды дейт. Анан Туфейлге кайрылды дагы айтты дейт: "Иржи иля каумик варфик бихим". Эй Туфейл, эми кайра коомуңа кайтып бар дагы аларга жумшактык менен мамиле кылгын. Удуху минал ислам, жана исламга чакыргын, бирок жумшактыкты кармангын деп пайгамбар осуят кылды. Туфейл айтат: "Мен Даус элине жетерим менен мен аларды исламга чакырып баштадым" дейт. Ушунчалык натыйжалар болду дейт пайгамбардын дуасынын берекеси менен. Пайгамбарыбыз Мадинага журт которуп хижра кылганда, демек бул Мекке ордунда болуп атат да. Мединага журт которду дейт. Андан кийин 1 жыл өтүп-өтпөй Бадыр согушу болду дейт. Анан Ухуд согушу болду. Андан кийин 5 жыл өтүп 5-жылы Хандак согушу болду. Ошентип ошол Хандак согушу учурунда мен Даус урусунан 80 үй бүлөнү өзүм менен кошо алып алып, эми ар бир үй бүлөдө кеминде 5тен 6тан болгондо эле канча бир 500-600 киши, ошончо кишини алып алып, алардын баардыгы мусулман болгондо эле дейт, исламдары дагы өтө көркөм мусулмандар эле дейт, пайгамбарыбызга келдим дейт. Пайгамбарыбыз аябай сүйүндү дейт. Жана ошол Хайбар, калп айтсам бул Хандак согушунан өтүп, Хайбар согушу болуптур да. Ошол Хайбар согушундагы олжолордон мусулмандарга үлүш бөлүп бергенде, бизге дагы үлүш бөлүп берди дейт. Анан Даус уру пайгамбарыбызга кайрылып: "О Аллахтын элчиси, мындан кийин газатка чыга турган болсоңуз, бизди дагы ар дайым ала жүрүңүз. Биз сиздин армияңыздын оң тарабын түзөлү мындан кийин. Жана биздин шиарыбызды, биздин баягы чакырыгыбызды, ураныбызды дагы жакшы кылып бериңиз" деп суранышты дейт. Туфейл радиаллаху анху айтат: "Ошентип мен пайгамбар алейхиссаламдын жанында болдум. Мекке фатых болуп мусулмандардын колуна өткөнгө чейин" дейт. Анан мен айттым дейт: "О Аллахтын элчиси, мени эми Зилкафайынга жөнөтүңүз. Бул Зилкафайын деген ошол Даус урусундагы Даус элдери жана тегерегиндеги адамдар сыйынган бир бутпарас таштан жасалган кудай болгон экен да. Амр ибн Хамама деген ташка жөнөтүңүз, мен аны барып өрттөп келейин" деген экен. Эми таш дегенде материалдык таш эмес, ошол баягы сонам сыйна турган бир айкел, балким ал жыгачтан болгон, балким дагы камыштан болгон дегенде пайгамбар алейхиссалам ага уруксат берди. Баягы бут сөлөкөткө барды дагы өзү менен бир канча аскерлерди алып алып, ага жеткенинде ага жетип аны өрттөштүк каалады. Анын жанында аялдар, эркектер, жаш балдар
күтүп жатты дейт да, Туфейлге качан балия жетер экен. Анткени бул Кудайды өрттөгөн тат, азыр Кудайды өрттөсө бул дагы бир балия калат деп, мага бир балия жетип калат деп күтүп жатышты дейт. Азыр буга Залькафайн деген Кудайды өрттөгөн үчүн кайсыл чагылан келип муну уратып болду экен деп күтүп жатышты. Бирок Туфейл ошол адамдардын назарында бут сөлөкөткө кайрылып келип, анын жүрөгүнө отту туштап туруп, эй Залькафайн, ласту мин убадик, мен сага сыйынгандардан эмесмин, миладуна агдамы мин миладик, атүгүл биз сенден мурда төрөлгөнбүз, сен бизден кичүүсүң, сен кечөө 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жыл мурда жасалгансың, мен азыр 30дамын, 40дамын дегендей. Инни хашауту нара фи фуадика, мына мен сени азыр жүрөгүңдү от менен толтурам деп, анан аны өрттөдүм дейт, жалындап ал күйүп кетти. Ошентип ал бут сөлөкөт күйүш менен ошол жердеги бутпарастык дагы күйүп, ошол жердеги элдин баардыгы исламды кабыл алышты дейт. Ошентип Туфейл деген сахаба пайгамбар алейхисаламды жандап жүрдү, анын жанында болду, пайгамбарыбыз жаратканын алдына кеткенге чейин. Качан халифалык пайгамбарыбыздан кийин анын досу Азирет Абу-Бакыр Сыддыкка өткөндө, Азирет Абу-Бакырдын кармаган кылычы болуп берди, өзү дагы, баласы дагы анын кармаган кылычы болуп, анын итаатында, анын кызматында жүрүштү. Анан Азирет Умардын убагында Мусайлим ибн Каззаб деген мусулман кылып көргөзгөн адам муртат болуп, динден кайтып, атүгөл бир Сакиф урусунан болгон, өзүн пайгамбарым деп жарыялап, коомун кошо азгырып, коому дагы динден муртат болуп, динден кайтып кетишкен да. Ошолор менен мусулман ортосунда бир чоң согуш болгондо, ошол жихадка кеткен тайпанын арасында бул Туфейл дагы бар эле дейт. Аны менен биргеликте өзүнүн уулу Амыр дагы болгон экен жанында. Анан жолдо карай Ямама деген согуш болгон, билесиздер, Ямама согушунда 70 адам, 70 каары Куранды жаттаган сахабалар шейит кеткен. Ошол жолдо түш көрөт. Анан түшүн сахабаларга айтып берет. Ушундай түш көрдүм. Десе сахабалар айт кана түшүңдү дейт. Десе айтат, ушундай түш көрдүм, түшүмдө башым кесилип жатыптыр. Оозуман бир куш учуп чыгып кетти. Бир аял мени курсагынын ичине киргизип алды. Ал эми балам Амыр болсо шашып мени издеп жүрүптүр, бирок мени менен баламдын ортосунда бир тосмо туруп алды дегенде сахабалар жакшылык деп эле жакшылыкка жиберип койгон экен. Көрдүңүзбү? Бул жерден дагы бир сабак. Бул сахабалар пайгамбарыбыздын таалимин алган эле. Түш бул жанакы абадагы турган чымчыктын немеси сыяктуу, жүнү сыяктуу, шамал каякка урса, ошакта өзү кете бергендей, аны ким кандай жоруса ошакта өзү кетип калат. Андыктан жакшылыкка гана жоругула, жамандыкка жорубагыла деген таалимди алган сахабалар, башың кесилет экен, өлөт экенсиң, шейит болот экенсиң дебестен, жалпылай эле жакшылык деп коюшту. Өзү болсо баягы жоругусу келип мындай дейт, ал эми мен мындай деп жордум дейт. Башымдын кесилгени демек башым кесилет. Яни өлөм, шейит болом. Ал эми оозуман чымчыктын чыгып кеткени менин рухум, менин жаныман чыгып кетет. Ал эми мени курсагына киргизип алган аял болсо, демек ошол жер эне бизди мени өз ичине жашырат, мен жерге көмүлөмүн. Ал эми демек мен шейит болуп өлүүнү үмүт кыламын деп өзү ошону Кудай сактасын, кой айланайын өлбөй турайын дебестен жанталашып ошону шейиттикке жооруп атат да. Ушундай ошого бир ашык болуп. Ал эми баламдын шашып мени издегени, бирок балам менен менин ортомдо бир тосмонун туруп калгандыгы, ошол мен көксөгөн шейиттикти балам дагы көксөйт, бирок балама бул шейиттик кийинчерээк берилет. Бул согушта берилбейт деп жордум дейт. Чындап эле ошол Ямама согушунда бул улуу сахаба Туфейл ибн Амр ушундай бир чоң баатырлыкты көргөздү. Натыйжада душмандардын соккусунан жерге сулап шейит болуп өлдү. Ал эми анын уулу Амр бул Ямама согушунда бир колу ажырады. Бир колу кесилип калды. Бирок Ямама согушунан тирүү кайтты, бирок тилекке каршы эки нерсени Ямама согушунда калтырган абалда. Өтө кымбат атасын жана өтө кымбат денесинин бир бөлүгү болгон колун калтырган абалда.
Мединага, Меккеге, Мединага кайтып келди. Ошентип Азирети Умар ибн ал-Хаттабтын заманында Туфейлдин уулу Амр Азирети Умар тамакка чакырып конокко келип калган экен. Адамдардын баардыгы тамак жеп атса, бул сахаба бир аз артка кетейинчик деп тамак жебей турат да. Десе Азирети Умар эмне болду? Балким сен ардыгы колуңдан уялып тамак жебей аткандырсың десе, баягы колу бир аз мындай хуни керек, мындай бир көрксүз абалда болуп калса керек да. Анан баягы колунан уялып тамак жебей атканын билип калып, ооба десе Азирети Умар айтат: Аллахка касам дейт, ардыгы колуң менен, кесилген колуң менен бул мен жей турган тамакка колуң тиймейин, мен бул тамакты істебейм дейт да. Ошентип баягы сахабанын колун тамакка тийгизип, Азирети Умар ана баягы тамактан жеди дагы. Анан айтты дейт: Аллахка касам дейт, бул жерде отургандардан тулку бою биякта болуп, бирок денесинин бир бөлүгү бейиште болгон бир эле адам бар, ал сенсиң деп. Азирети Умар дагы келечекте сен дагы бейиштик болосуң деп ушундай бир жакшы сөзүн айткан экен. Ошентип Амр буну дагы көксөгөн нерсеси эмне болгон? Шейиттик болгон. Ал дагы буну күтүп жүрдү, атасы өткөндөн бери, колунан айрылгандан бери. Ошентип анан Азирети Умардын убагында Рим империясы менен мусулман ортосунда чоң Ярмук деген согуш болду. Ошол Ярмук согушуна аскерлер алынып баштаганда эң биринчилерден болуп шашып, мен ошого катышам деп келгендердин алдыңкыларынан болгон экен Туфейлдин уулу Амр. Ошентип Ярмук согушуна катышып, көптөн бери өзү дагы атасы дагы көксөп жүргөн шейиттикке ошол Ярмук согушуна жеткен экен. Жараткан Алла Таала пайгамбардын сахабасы Туфейл ибн Амр Даусиден ыраазы болсун. Чындыгында ал өзү дагы шейит болду жана шейиттин атасы болду дейт. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллах